Исхак Масалиев: Текебаев кылтыйып актанбасын, ал өзү жана Атамекен фракциясы кворум түзүп колдоп, Конституцияны өзгөртүүгө, президенттик бийликти чыңдоого жол ачышты. Нарын Айып: Текебаев 21 октябрь күнү парламенттик шайлоо 20 декабрда өтүшү керек деп жаткан. Анан эртеси эле эгер Конституцияны өзгөртүүдө парламентаризмге карай багыт өзгөрбөсө деген шарт менен шайлоону артка жылдырууга, конституциялык реформага макул болуп кол коюп бердим деп калды. Исхак Масалиев: Бул кылтыймалык, амалкөйлүк деп аталат. Кантип эле Өмүрбек Чиркешевич жалгыз ал үчүн калган бүтүндөй команданын көз карашын, позициясын өзгөртүшөт деп ишенип калсын? Албетте жок, бул актануу. Мен шарт койдум, анан макул болдум дегени бул коомчулуктун алдындагы актануусу. Тилекке каршы анын өзүнүн парламенттик сессияга катышканы, анын фракциясынын мыйзамдардын айрым нормаларын токтотуп, парламенттик шайлоону артка жылдырып, Конституцияны өзгөртүүгө жол ачкан акыркы мыйзам долбоорун колдоп берүүсү, бул ал күнкү сессияга кворум түзүп берди. Бул биринчиси. Экинчиден, аны менен Атамекен ал мыйзамдын дароо бир күндө 3 окуудан өтүүсүнө көмөктөштү. Анткени мыйзам боюнча эгер бир эле фракция каршы боло турган болсо, мыйзамды бир күндө 3 окуудан кабыл алууга жол берилбейт. Эң башкысы, эми жаңы бийлик максатына жетти. Ал эми Өмүрбек Чиркешевичтен мен шарт койдум эле, ал эле бул эле дегени эми суу кечпейт. Мынчалык аңкоолонуштун кереги жок да. Эми Текебаевди ким укмак эле? Конституциянын автору эми ал болбойт. Эң башкы жол баштагыч эми ал болбойт. 6 октябрда бийликти алып, 9 октябрда бийлиги мыйзамдаштырган адам парламенттик республиканы алып келбейт. Ал президенттик бийликти чыңдай баштайт. Текебаев жана анын фракциясы мына ушуну колдоп берди. Борбор Азияда кайсы өлкөнүн калкы эң жакыр жашаганы айтылды. Тажикстандын калкынын орточо жылдык кирешеси кыргызстандыктардан 1,4 эсе, өзбекстандыктардан 2 эсе, казакстандыктардан 10 эсе аз. Бул тууралуу Азия Плюс басылмасы Эл аралык валюта фондунун маалыматына таянып жазды. Маалыматка ылайык 9,5 миллион калкы бар Тажикстандын жарандары негизги кирешесин чет өлкөдө иштеп табышат. Өлкө ичинде дыйканчылык менен алектенүүгө жер тартыш, көпчүлүк аймагы тоолуу, ошондой эле кең байлыктарда салыштырмалуу аз. Мындан улам Тажикстандын калкы КМШ аймагындагы эң жакыр жашагандардын катарын толуктайт. Эл аралык валюта фондунун эсеби боюнча Тажикстанда ички дүң өндүрүмү адам башына $833 түзөт. Кыргызстанда бул көрсөткүч $1147, Өзбекстанда $1762, Казакстанда $8781. Ал эми Түркмөнстан тууралуу маалыматта эч нерсе камтылган эмес. Садыр Жапаров Туркияда жер титирөө менен цунамиден кийин адамдардын курмандыктары жана ири кыйроолорго байланыштуу көңүл айтты. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга Измир аймагында жер титирөө менен цунамиден кийин адамдардын курмандыктарына жана ири кыйроолорго байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттик сайт кабарлады. Измир аймагында жер титирөө менен цунамиден кийин адамдардын курмандыктары жана ири кыйроолор болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан жалпы түрк элине терең кайгыруу менен көңүл айтам жана курман болгондордун үй бүлөлөрүнүн жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшөм. Жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалайм деп белгиленет көңүл айтуу телеграммасында. Талант Мамытов $8,5 миллион кредитин мамлекетке кайтарбай жатабы? Жогорку соттун баракчасына изилдөө жүргүзүп жатып, кабыл алынган соттук актылардан жана официалдуу булактардан Садыр Жапаровдун тарапташы Жогорку кеңештин төрагасын көздөп жаткан Талант Мамытов туурасында кызыктуу маалымат таптым. Мамытов Талант Турдумаматович, Республика Ата Журт партиясынан депутат. Жогорку кеңеште ал мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча комитетин жетектейт. 2009 жылы 11 ноябрда Талант Мамытовдун атасы Азия Универсал банкынан $250 миң кредит алат. Талант Мамытов атасына кепил болот. Ал кезде Мамытов Жалал Абад областындагы Тогуз Тороо районунун прокурору болуп иштеп турган.
2010-жыл апрель революциясынан кийин Азия Универсал банкы банкрот болду деп табылып, банктагы акция мамлекетке өтөт. Талант Мамытовдун үй бүлөсү тагыраак атасы банктан алган насыяны бүгүнкү күнгө чейин төлөбөй келет. Бул деген алар мамлекетке карыз дегенде түшүндүрөт. Анткени банктын акциялары мамлекеттин карамагына өткөн. Кепил болгон Талант Мамытов да насыяны төлөөгө жоопкер болот. 2010-жылы Мамытов Ата Журт партиясынан депутат болуп шайланган. 2015-жылы Республика Ата Журт партиясынан депутат болуп шайланып келет. Талант Мамытов бүгүнкү күнгө чейин банктын жетекчилиги жана соттор менен жең ичинен сүйлөшүү алып, алган насыясын кайтарбай келет. Анткени анын азыркы жүргүзүп жаткан бизнеси алган насыяга күрөөгө коюлган. Күрөөдө коюлган Кыргызстан соода комплекси Өзбекстандын чек арасында Жалал Абад областына караштуу Нокен районундагы Бүргөндү айылынын Турдалиев көчөсүндө жайгашкан. Насыянын келишими 11 ноябрь 2009 Кочкор Атадагы мамлекеттик нотариус номер 32322 номер менен катталган жана ошол эле жерде номер 178 рейстерге мураска калтырууга тыюу салынган деп катталган. 12 апрель 2016 жылга карата алынган насыянын жалпы суммасы $8,5 миллион түзөт. Карапайым калк насыяны төгүү үчүн акыркы акчасын берет, төлөй албай калса мүлкүнөн, жеринен, үйүнөн ажырайт. Талант Мамытов сатылмас соттордун жардамы менен жоопкерчиликтен кутулгусу келет. Мыйзамсыз баюу жана мамлекеттен алган карызын төлөбөгөн үчүн Мамытов люстрацияга кетиши керек. Ал атайын эле бул насыяны атасына каттатып, өзү жөн гана кепил болгон. Садыр Жапаров: коррупция менен чындап күрөшсөңүз өз досуңуздан баштаганыңыз оң. Мамытов мамлекеттен алган карызын төлөсүн, болбосо сиздин жүргүзүп жаткан саясатыңызга эч ким ишенбейт. Бул маалымат Динара Самет аттуу жарандын Facebook баракчасынан которулган. Алмаз Шадаев сүйүктүүсүн тапты. Кыргызстандын белгилүү ырчысы Алмаз Шадаев сүйүктүүсүн таптыбы? Бул туурасында ырчы өзү эч кандай маалымат бере элек. Биз билген маалыматтар боюнча кыз 18 жашта. Алмаздын бир сөзүндө 2021 жылдын февралдын акырына чейин үйлөнүү максаты бар экенин билдирген. Темир Сариев: Курсан Асанов бүгүнкү өзгөрүүлөрдүн башында турган адамдардын бири. Темир Аргенбаевич: 5-6 октябрда болуп өткөн окуяларда Курсан Асановдун ролу кандай? Ага карата козголгон кылмыш ишинде саясий боек барбы? 5 октябрдан кийинки болуп өткөн өзгөрүүлөр биздин көп адамдарга чоң үмүт берип жатат. Анын ичинде өзгөчө жаштарга. Өзгөрүүлөр болуш керек. Өзгөрүүлөрдүн өзөгү баарына тең бирдей мамиле болуп, мыйзам иштеши керек. Эгер эч кандай өзгөрүүлөр болбосо, анда ал үмүттүн өчкөнү болуп калат. Бул эң жаман нерсе болот элибиз үчүн. Ал эми Курсан Асанов ошол 5-6 октябрда болуп өткөн окуялардагы бирден бир өзгөртүүлөргө катышкан адам. Ал эң күчтүү адамдардын бири болгон. Анткени Асанов эч нерседен тайманбай, борбордук аянтка келип, сөз сүйлөп, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыш керек деп ошондо турган бийликке абдан катуу сын пикирлерди айтты, коркпостон. Бүгүнкү күндө Курсан Асановго 5-6 октябрда төңкөрүшкө катышты деп иш козгогону бул таң калыштуу, логикага сыйбайт. Анткени Курсан Асанов бүгүнкү өзгөрүүлөрдүн башында турган адамдардын бири. Бул кылмыш ишин саясий нук деп тапсак болот. Биз эгер чын эле өзгөрүү болот десек, анда Курсан Асановго болгон мамиледе өзгөрүшү керек. Анын ал күндөрдөгү аракетинде эч кандай мыйзам бузуучулук жок. Ага карата козголгон кылмыш иши кыскартылып, тез арада абактан бошотулушу абзел. Тополон күнү Канат Исаев Атамбаевга жан суугалап барган. Шайлоо жыйынтыгынан кийин нааразы болуп чыккан эл түнү менен Ак үйдү басып алып, камакта жаткандарды бошотуп чыгарып кетишкен. Анын катарында Атамбаев жана анын командасы дагы эркиндик алып бошонушту. Кызыктын баары ошол түнү болду. Өмүрбек Бабанов, Канат Исаев, Өмүрбек Субаналиев баш болгон саясатчылар Атамбаевга: "Шеф, биз эми сизди колдойбуз, кандай тапшырма бар?" деп жетип барышат. Бабанов менен сүйлөшүп, Канат Исаевди оозго алгыс сөздөр менен сөгүп кууп чыгат. Канат Исаев шүмүрөйүп, кайра киши салып, эки жүздүүлөнүп, ары бери куйтуланып баштайт. Атамбаев кайра камалып, Сооронбай Жээнбеков ордуна калганда эч нерсе болбогондой кайра аны жандап калат. Мындай куулма бир түндө жүзүн 3 жолу алмаштырган Канат Исаев азыр спикер болуп отурганга моралдык акысы барбы? Анан калса учурдагы башаламандык, элдин нааразычылыгынын күчөшү так ушул Канат Исаевдин Кыргызстан партиясы үчүн жаралбадыбы? Шайлоого мыйзам бузуу жолу менен катышты.
Учурда кайра тополон кылуу үчүн Бабанов экөө тымызын даярдык көрүп жатыптыр. Бабановго элдин тынчтыгы, мамлекеттин стабилдүүлүгү керек эмес, эптеп бийликке жетсе болду. Күч келгенде качып кетет, кайра келип калат. Элим мен келдим деп. Азыр Кыргызстан башынан тарыхый бурулушту, оор сыноону өткөрүп жатат. Ошондуктан эки жүздүү саясатчыларды биротоло тазалап, көз карашы туруктуу, принциби бар адамдарды парламент башына алып келиши керек. Исаев азыр моралдык жактан дагы төрага болуп төрдү ээлеп турганга ылайыксыз. Анан калса мамлекетке 3,5 миллиард сом карызы бар Бабановду колдоп жатканы өлкө үчүн өтө кооптуу. Кыргызстанды эки жүздүүлөрдөн тазалай турган мезгил келди деп жазат Ачык Кеп.